Акылбек Жапаров жана Михаил Мишустин сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жапаров демилгелеген мөңгүлөрдү сактоо жөнүндө резолюция кабыл алынды. Борбордук шайлоо комиссиясы Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. Коррупция жөнүндө маалымат берсеңиз, анын 10% аласыз. Кыргызстандыктар жаңы даяр паспорттарды дем алыш күндөрү ала алышат. Кыргызстанда берекелүү жумалык арзандатуу өнөктүгү өтүп жатат. Жума ичиндеги эң маанилүү жаңылыктарды топтогон аптагымы көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Москва шаарына жумушчу сапарынын алкагында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушту. Тараптар соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана отун энергетикалык тармактардагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү маселелерин талкуулады. Кыргыз-Россия өз ара аракеттенүүсү өнөктөштүк принцибинде курулуп, эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда туруктуу өнүгүүдө деп белгиледи Акылбек Жапаров. Ал ошондой эле россиялык тарапка үстүбүздөгү жылдын 1-декабрынан тарта өлкөнүн ортосундагы үзгүлтүксүз каттамдардын санын жогорулатуу тууралуу кабыл алынган чечими жана орусиялык Sputnik Light вакцинасынын 200 000 дозасы түрүндөгү гуманитардык жардамдын жеткирилиши үчүн ыраазычылык билдирди. Акылбек Жапаров жана Михаил Мишустин салыктык жана бажылык башкаруу системасын санариптештирүүнү, анын ичинде салык жана бажы процедураларынын фискалдаштыруу маселелерин талкуулап, Кыргыз Республикасында заманбап маалыматтарды иштеп чыгуу борборун түзүү зарылдыгын билдирди. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасында өтүүчү парламенттик шайлоолор ийгиликтүү өтүшүн каалады. 2021 жылдын 23 ноябрында Париж шаарында өткөн ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 41 сессиясынын жүрүшүндө мүчө мамлекеттер бир добуштан Кыргыз Республикасы тарабынан демилгеленген жаңы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан үстүбүздөгү жылдын сентябрына Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын жалпы дебаттарында айтылган тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жана изилдөө иштерин кеңейтүү аталышында резолюцияны колдоп беришти. Борбордук шайлоо комиссиясы Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. Бул тууралуу чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы 24 ноябрдагы отурумунда кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай чечимди Билим берүү жана илим министрлиги жөнөткөн каттын негизинде кабыл алган. Министрлик Момбеков 1997 жылы Жусуп Алазагын атындагы Кыргыз улуттук университетине тапшырганы жана 2003 жылы окуу жайды бүтүргөнү тууралуу архивдик материалдарда документтер табылбаганын билдирген. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамга сыйакы төлөөнүн тартибин бекитти, деп билдирет министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Атап айтканда, министрлер кабинетинин чечимине ылайык коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамга сыйакы төлөө бул иш боюнча ордун толтуруудан жана мамлекеттин кирешесине түшкөн каражаттардын суммасынан 10% өлчөмүндө, бирок 1 миллион сомдон көп эмес жүргүзүлөт. Жарандардын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо алдында кайрылууларынын жогорулашына байланыштуу Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017 жылдын июлусундагы паспорту ID картасын алууга мурда кайрылган жарандар даярдоо мөөнөтүнө ылайык 2021 жылдын 27-28 ноябрында бардык калкты тейлөө борборлорунда жана калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмдөрүндө даяр паспорттарын ала алышат. Санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришкендей, бардык калкты тейлөө борборлору жана калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмдөрүндө даяр паспорттарды берүү саат 8-ден кечки 8-ге чейин жүргүзүлөт. Бул жумада Кыргызстандын бардык соода борборлорунда, дүкөндөрүндө кезек күткөндөр арбын. Себеби товарларды арзандатылган баада сатуу жумалыгы өтүп жатат. Берекелүү жумалык аталышындагы бул өнөктүк Кыргызстанда 2016 жылдан бери өткөрүлүп келет.
Сатуучулар жыл сайын бул жумалыкта 35 миңден ашуун кардар келерин сатуулар башка күндөн болжолдуу түрдө 2,5 есе көп болорун айтышты. Легендарлуу арзандатуу өнөктүгү 1966 жылы Америка Кошмо Штаттарында башталып, салтка айланган берекелүү жумалык Black Friday акшынын ыраазычылык билдирүү күнүнөн кийинки жумада өтөт. Бул жолку календарда арзандатуу өнөктүгү 23 ноябрдан 29 ноябрга чейин белгиленген. Black Friday акшда расмий майрам эмес, бирок бул күндөрү кардарлардын келүүсү кыйла көбөйүп, дүкөндөр эрте ачылат. Биринчи сатып алуучуларга 50%дан 80%га чейинки арзандатуулар каралган. Өнөктү көбүрөөк кардар тартуу максатын көздөйт. АКШнын Соода Федерациясы сатуулар боюнча маалыматтарды үзгүлтүксүз жарыялап турат. Акыркы жылдары кардарлар 200 миллиондон ашкан. Сиздер жума ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кененирээк VBKG сайтынан кабардар болуп туруңуздар.